Тажикстандык мигрант Орус улутундагы жаранды бычактап өлтүрдү. Таксиде иштеген мекенештерге текшерүү күчөшү мүмкүн. Москвадагы Люблинодо 24 жаштагы Орус улутундагы Кирилл Ковалев өлтүрүлдү. Анын өлүмүнө шектүү катары 21 жаштагы тажик мигрант Шахин аттуу жигит кармалды. Видеодо мотоцикл менен бараткан жаранды бычак менен сайып салганы көрүнүп турат. Анан кийин ал машинадан подъездге чейин көпкө басып жүргөнү тартылып калган. Кылмышкер Шахин жана иниси БАЗ 2107 үлгүсүндөгү унаа менен качып кетишкен. Андан кийин алар кыязы кара BMW 5 сериясы унаасы менен из жашырууга аракет кылган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Мындай бир жаман ситуация болуп дагы проверка болуп калышы мүмкүн айтат болгула. Машиналарды шумон кылышы мүмкүн да, бычак издепчи. Машина жөнүнө турат, урулган эмес, просто тажиктер бир орусту бычактап коюптур. Эртеңден баштап өтө каттуу проверка болот экен. Этият болгула. Таксиде иштегендер машинага бычаксыз чаксы калбагыла. Бая обедте болуп турушун. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.